текшерип андан кийин барыш керек. Жап-жаш мисалы үчүн 18 жашка чыга элек кыздар да келеби? Замуж выхожу, ошого Срочно керек деп келишет. Андайды деле жасайбыз. Импланттан рак болушу мүмкүнбү? Терге кичине башкача подход. Өтө чоңду мондай калап атам десе, анан мындан да чоңойтом деп келгендер барбы мисалы үчүн? Бизде лицензия бар. Бул нерсе жарылып кетпейби? Эч кандай жарылбайт. Эркектер именно ошол процедураны аябай жакшы көрүшөт да. Сонун чекчеген фигураны чакырса болот. Красота и молодость вне времени. Салам достор, бардыңыздарга. Биринчи байлык ден соолук демекчи, бүгүн ден соолукка кам көрүү максатында өзгөчө сонун клиникага келген учурубуз. Делин клиникасы азыркы учурда көптөгөн айымдарга пайдасын тийгизип жаткан учуру. Анын ичинде эмнелер бар, кандай кызмат көрсөтөт, аны чогуу биргеликте азыр көрөбүз. Урматтуу көрөрман, бул көрүп турганыңыз кадимки эле имплант. Муну атайын айымдарга көбүнчө колдонушат. Кантип колдонушат? Бул нерсе жарылып кетпейби деген мага кызык болгон суроолорго дагы буюрса ушул кесиптин ээси Далия атайымдан алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи эле дал ушул бүгүнкү маек чындыгында абдан кызыктуу болот деп ишенем. Анткени айымдарга аябай кызык болуш керек ушул нерсе. Мырзаларга деле болуш керек деп ойлойм. Бул нерсенин зыяны жокпу? Кимдер көбүнчө кайрылып атышат азыркы учурда? Канча убакыт чыдай алат? Канча жаштан жогору уруксат деген суроолорго жооп алайынчы. Алгач бүгүнкү күндө элдин талабы кандай? Импланттардан эч кандай зыяны жок. Азыр научный исследованиялар бар. Бизге көбүнчө келгендер эң маанилүү суроо бул импланттан рак болушу мүмкүнбү деп эң популярный актуалдуу суроо беришет айымдарчы. Дүйнө боюнча азыр изилдөөлөр болуп атат, изилдөөлөр бар. Имплант эч кандай зыянды келтирбейт, рак менен эч кандай байланышы жок. Эң биринчи биз пациент келгенде сөзсүз анализ тапшыртып маммолог врачтарга жиберебиз. Маммологдор УЗИ менен маммографияны жасап, бүт биздин железанын анатомиясын берип коюшат. Эгер эч кандай противопоказания болбосо операцияга биз ошондой операция жасай беребиз айымдарга. Импланттын срогу деле жок. Мурда эме болчу, имплант 10 жылдан кийин алмаштырыш керек деп ушундай понятиялар болчу. Азыр андай жок. Себеби имплантты айым өзү алмаштыргысы келсе, мисалы кичинерээк же наоборот чоңураак же импланттын травмасы болуп калса, ошон Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана Сайманы кошуңуз. Догана эле имплантты алмаштырса болот. Кайсыл учурда травма болуп калышы мүмкүн? Ар кандай мисалы авария болуп калышы мүмкүн. Машина менен бастырсаң дагы бул нерсе бир аз жарылбайт, бирок бир аз эле бул имплант эч кандай жарылбайт, бирок эгер бычак менен сайса, колющий, режущий предметтер болсо, конечно, имплант жарылып, травма болуп калат. Бирок именно давление, даже видеолор бар, YouTube'дан деле карап көрсөңүз болот, машина менен импланттан өтөт, эч кандай жарылбай, эмеси формасы эч кандай жоголбойт, эч нерсе болбойт имплант мененчи. Вот. Көбүнчөсү мисалы үчүн мындан да чоңойтом деп келгендер барбы мисалы үчүн? Колунда канчанчы размер болот? Бул 145-теби? Импланттын ар кандай размери болот. Анан имплант формасы менен деле бөлүнөт. Мисалы бул бизде круглый имплант деп коет. Круглыйдан башка бизде анатомический имплант бар. Анатомический мындай формасы менен отличаться этет. То есть мындай көрсөңүздөр болот. Вот, биз биринчи консультацияга келгенде пациенттин запросун сурайбыз. Кандай каалап атат, эмне, кандай жыйынтыкты каалап атат.
Ошондон кийин биз уже айымдын замерлерин кылабыз. Анатомия боюнча, мисалы, лично өзүмдү айтып коем. Мага келгенде пациенттер өтө чоңду моундай калап атам десе, анан жанакындай мен неме көрсөм, ошол айымга жарашпайт, туура келбейт. Анан мисалы аял ичке кичинекей кыздар келет, мондайды эмчекти калап атам десе, мен ошол пациент менен жакшынакай консультация кылып, замерлерин кылып, анатомия боюнча имплантты деле тандаш керек. Себеби, мисалы, бул размер, бул имплант ширинасы бүт айымдарга жарашпайт. Алар профиль менен бөлүнөт. Имплант жалпак болушу мүмкүн, высокий профиль, экстра высокий профилдер деп бөлүнүшөт. Жашы. Көбүнчөсү дал ушул форма кайсы жаш куракка ыңгайлуу болот, же дененин мүчөсүнүн, дененин формасына жарашабы? Мисалы үчүн мону мен көрүп атам, баягы бир аз бала эмизген эжелердикиндей болуп калабы. Жакшы суроо. Анатомический имплант биз салганда жыйынтык өтө естественный, натуральный сыяктуу болот. Биз мындай круглый имплант салсак, анда операциянын жыйынтыгы push-up эффект болуп калат да. Ошого биз ошентип пациенттин запросун сурап, ошентип тандайбыз. Анан тышкары анатомический имплантка показания деле болот. Круглый имплант бүт айымдарга жарашпайт. Мисалы, кыздар келет, абсолютно молочный железа жок болуп калат, размер 0 болот, полностью жалпак болсо, анда биз мындай круглый салганда жанакындай как мячик сыяктуу көрүнүп калат. Ошого биз ушуна кыздарга анатомический имплант салабыз, анда жыйынтыгы жанакы натуральныйга окшошуп калат да. Бирок биз деген көптөгөн айымдарды көрүп туруп, чын эле бул өзүнүкүбү же жасалмабы деп айырмалабай калабыз да, мындай билинип калабы баары бир? Албетте билинет. Себеби мамопластикадан кийин көкүрөк өтө кандай десем, красивый болуп калат да. Мисалы, настоящая грудь ал бир аз чоюлуп, немножко мындай птоз болуп, висеть этип калат да. Бул болсо прям стоячая, мындай бодрая грудь болот. Анан мисалы жасалган көкүрөк имплант менен айым турса деле, баса деле, жатса деле эч кандай формасы өзгөрүлбөйт. Ошондой жакшынакай түптүз болуп тура берет. Мисалы үчүн мен имплант жасаттым деп коеңуз. Анан азыр мен төрө элекмин. Балам жок. Анан муну жасаткандан кийин багы сүт чыгабы? Сүт чыгып бала эмизгенге мүмкүнчүлүк болот. Анан канча жылга чейин жүрөрсүң, же өмүр бою мен менен өлсөм дагы муну мен менен чогуу кетерөбү? Кандай? Бул өтө актуалдуу вопрос. Имплант салгандан кийин эмизгенге эч кандай зыяны тийбейт. Айым төрөсө болот, баланы эмизсе болот. Себеби биз имплантты салганда имплантты мышцанын, булчуңдардын астына салабыз. Анан өзүнүн молочный железаны эч кандай зыяны тийбейт, травматизация болбойт, биз аны эч кандай тийбейбиз деле. Анан жанакындай сиз айткандай 10 жыл, 15 жыл өтсө деле имплантыбыз ордунда тура берет. Бирок өзүбүздүн железабыз, көкүрөгүбүз птоз болуп, естественный птоз болот. Баланы эмизсе бир аз чоюлат, имплант турган бойдон тура берет, көкүрөк бир аз түшө берет. Анан повторный операция жасатса болот, просто подтяжка менен өзүнүн формасын келтирсе болот. Имплантты койдургандан кийин кандайдыр бир диетада болуш керекпи, эмнелерди кылганга болбойт? Имплант салганда бул операциянын реабилитациясы өтө маанилүү. Себеби биз имплантты булчуңдун астына салабыз. Анан грудная мышца деп коет. Операция жасагандан кийин строгий ограничениялар болот. 1 айга чейин, кээде 2-3, 6 айга чейин болот. Себеби биз колду көтөрсөк имплант салгандан кийин бул мышцалар активизация болуп, имплант бир аз жылышы мүмкүн. Өзү имплант эч кандай тигилбейт. Биз эч кандай жип салбайбыз. Полость кылып эле астына салып коебуз. Анан 2-3 айдын ичинде импланттын астында капсула, өзүнүн капсула болуп калат. Ошондо имплант өмүр бою ошол жерде кала берет. Ошого 2-3 айдын
ошондо 2-3 айдын ичинде эч кандай мындай катуу движение кылбаш керек, колду көтөрбөш керек, мындай опора кылбаш керек, кээде даже вождение руль менен машинага биз ограничение коебуз. Себеби ошол реабилитация, ошол операцияга өтө маанилүү болот. Жакшы. Демек, биз азыр имплант жөнүндө гана маалымат алдык. Аны бул клиникада, Аделин клиникасында дагы денесиндеги, мисалы үчүн төштү эле чоңойтуп же болбосо кичирейт эмес, жан башты чоңойтуп, белдеги жырларды алдыртып, жанагы укмуш бир идеалдуу фигурага ээ болгондор да сиздерге кайрылса керек. Ооба, бул деле операция аябай популярдуу болуп атат. Аны липосакция деп коет. Кичинекей прокол менен, атайын аппарат менен майды сордуруп, ошол эле майды жан башка куйсак болот. Бизде ошондой специализированный хирургдарыбыз бар. Менин коллегам аябай жакшы ошол операцияны жасайт. Сонун чекчеген фигураны чакырса болот. Демек, адам денесине бир жолу баягы пластикалык операция жасатып алгандан кайра кызыгышы, балким муну өзгөртүп көрөбүз, балким бул жактагы майды алып бул жака куюп коебуз дегендер. Ошондой деле бар. Кээде кичинекей операциядан баштайт, мисалы сурманы чыгарып, анан айымга аябай ошол жагып калат, анан дагы бирдемесин эмчегин кылгысы келип калат, же фигурасын оңдоосу келет. Бирок биз врач катары биз ошондой граница болушубуз керек. Эгер операцияга показания болсо, ошондо гана эле жасаш керек операцияны. Эгер уже жанакындай пациенттин психикасы жасагым келип атат эле, мындай подружкамдыкы сонун, мен деле ушуна жасаткым келсе десе, бирок показания болбосо, андай пациенттерди операцияга албаш керек. Ошол только показания болгондо эле операцияны биздин клиникада жасалат. Ал эми жоопкерчиликти ким алат? Мисалы үчүн ушул сиздерге келип операция кылдырып атышат, эми Кудай сактасын, бирок көкүрөк деген бул аябай таалуу жер аялдардыкы. Бир нерсе болуп калса ага ким жооп берет? Же алдын ала эч кандай доом жок деген кол койдуруп аласыздарбы? Жок, эң маанилүүсү биз кандай операция болбосо деле эң биринчиси пациент операцияга макул болдубу, биз аны лабораторияларга жиберебиз. Алар бүт анализдерди тапшыртат, анан терапевтке, кардиологко барышат, бүт УЗИлерди өтөт, бүт обследованияларды өтөт. Эгер ден соолугу жакшы болсо, андан кийин биз операцияга алабыз. Эгер кичине изменение болуп калса, ден соолугу начар болсо, биз операцияга албайбыз. Ошондуктан, эгер пациенттин ден соолугу жакшы болсо, операциядан кийин эч кандай зыяны болбош керек. Ошого биз ошого аябай көп значение берип коебуз. Мисалы үчүн мен колумдагы сыртымдай пакетте болуп турат да, бул денеге ушул бойдон киреби? Ошондой бойдон кирет, бирок бул нестерильный имплант. Бул импланттар уже адамдан чыккан импланттар. Биз повторный операция жасап койсок, мисалы, көбүнчөсү бул пациенттер мисалы 10 жыл мурда жасаткан, анан уже чоңуракты каалаган пациенттер бул операциядан ичинен чыгарылган, жууган нестерильный имплант. Биз операция жасаганда импланттар бүт коробкасы менен болот, паспорттары болот, анан бүт импланттар стерильный болот. Биз аларды уже только операцияда ачып коебуз да. Алар каяктан келет? Биздин зарегистрированный фирмабыз бар, Кыргызстанда Политех деген имплант фирмасы. Ошолор менен иштейбиз. Бүт документтери, номерлери, паспорты бар. Демек, бардык лицензияга ээ. Ооба. Жакшы. Мисалы үчүн дал ушундай имплант салдырбай эле көрүп калат болсо, азыр Instagram баракчаңыздан дагы көрдүк. Жаш туруп эле көкүрөктөрү ылдый болуп калган кыздар көп экен. 23 жашта деп аябай таң алдым мен дагы. Мурда эсибизде болсо чоң энелерибиз бир 80-90го чыкканда анан көкүрөктөр ылдыйраак болуп калчу да. Мен эсимде ушундай бел жагына чейин келип калгандар болуп да. Азыркы кыздар эмне себептен андай болуп атат? Туура айттыңыз, ошондой операциялар деле бар. Аны мастопексия, подтяжка груди деп коет, же редукция груди, это көкүрөктү кичиреткени. Ошондой операциялар көп болот. Азыркы учурда сиз туура айттыңыз, мурда көбүнчө эмизгенден кийин же уже возраст өткөн айымдар келген, алар көкүрөктөрү чоңоюп же ылдый түшүп ушундай болчу да. Азыр болсо көп жаш кыздар келишет. Анын
бул индивидуально болот. Анатомиядан зависит этет, физиологиядан зависит этет, же гигантомастия деген бар. Гормондор көп болуп, көкүрөктөрү чоңоёт да. Ошондуктан ошол операцияларды жасап койсолук болот. Ушуну пациенттер көбүнчө эстетика эмес, уже медицинский показания деп коет, себеби белдери ооруйт, аябай кыйналат. Алар келгенде бул биякта уже мындай тяжелый болот да. Лифттерди кийип, бул аябай ылдыйлап өтө кыйнап келишет да. Алар мисалы үчүн жаш кыз деп жана айттыңыз, 25 жашка чейинкилер жасатып алышты, анан алар эмизе беришеби? Ошону мисалы имплант салганда эмизгенге эч кандай зыяны болбойт, себеби биз молочный железаны тийбейбиз. Эгер бизге подтяжкага же көкүрөктү кичиреткенге келишсе, сөзсүз беседа кылабыз. Себеби биз көкүрөктүн жарымысын алабыз да. Ошо эч кандай гарантия жок, что в будущем жанакындай эмизгени менен проблема болбойт деп айтыш керек пациентке. Ошондой менде пациенткалар көп болчу, 23 жаштагы балдары жок, эмизген жок, беременность жок болчу. Бирок алар көбүнчөсү макул боло берет, себеби өтө кыйналып келишет да. Өтө белдери ооруп, жанакындай өзү кичинекей болуп, эмчеге өтө чоң болсо деле дискомфорт, снижение качества жизни болот да алардыкы. Мисалы үчүн андайлар келип жасатып атышат. Ошол эле учурда сурма жасаткандар абдан көп азыр. Мындай чынагы сурма кимдики деп айырмалабай калдым. Бирок ошол эле учурда зыян тарткандарды аябай көп көрүп калгам. Мисалы үчүн Ош базарда же болбосо ушундай бир эл көп жерде барып деле жасатышып, анан көзүм мынтип бузулуп калды деп операция жасаган кишилерди сотко берип, ызы чолгондорду көрүп калганбыз. Канчалык деңгээлде ал жактан көбүрөөк басым жасап, карап, текшерип турасыздар? Ушул сурма кичинекей эле сурма жасаш үчүн жип менен жасагандарды көрүп калабыз. Сиз айткан нерсе өтө туура эмес. Себеби бул пластикалык операция. Кадимкидей эле операция. Даже алар көбүнчөсү салондон, базардан, кичинекей эле кабинетке киргизип алып реклама беришет, безоперационная блефаропластика деп. На самом деле бул кадимкидей эле операция, ийне менен алар даже майларын алып салышат экен көздүнчү. Анан көбүнчөсү бул образованиясы жок эле. 2-3 ай курс окуп калышы эле. Өтүп эле же в лучшем случае медайым болсо ошосу деле жакшы да. Себеби көбүнчөсү парикмахер, маникюр, мурда страничкасын ачсаң, биринчи посттор бул перманентный макияж, анан өйдө кетсең эмеси өсүп, уже перманент губ, анан филлер губы, анан карасаң уже операцияларды жасап атат да. Бул өтө туура эмес. Анан эгер пациент операция жасаткысы келсе, сөзсүз врачты изучать этиш керек, образованиясын карап, клиникалардын лицензиясын карап, анан бул операцияларды любой хирург жасай бербейт. Мисалы хирургтар көп да. Травматолог хирург бар, жанакы общий хирург бар, көп специальностьтер бар да. Ошондой операциялар только пластический хирург жасаш керек. Мисалы үчүн жанагынтип жип менен жасап, анан кийин жара болуп кеткендер эмнеден болот алар? Ошондой жип менен нитевая блефаропластика, Сингапур эң биринчиден бул врач эмес. Биздин врачтарыбыз, менин коллегаларым эч ким ошондой операция жасабайт, только хирургическая операционная блефаропластика жасайбыз. Анан экинчиси бул условия, стерильный условия болуш керек. Биз биринчи пациент келгенде сөзсүз анализ тапшыртабыз. Алар болсо эч кандай анализ алышпайт. Ошондуктан эстетикалык проблемадан тышкары еще инфекция болуп калышы мүмкүн, кандын оорулары болуп калышы мүмкүн. Страшный инфекциялар, гепатит, ВИЧ, сифилис, ар кандай ооруларды заражение кылып коюшу мүмкүн. Анан эстетикалык деле жагы бар. Бизге азыр көп келип башташты коррекцияларга. Себеби жасалганда же бир сурмасы жок болуп калат, же кыйшык болуп калат, асимметрия болуп калат. Анан результаттары, жыйынтыктары начар болуп бизге келишет. Бул нитевой блефаропластикадан кийин уже операция жасалды да. Ошондуктан биздин операция уже вторичный деп коет. Ал сложность деле
уже сложныйраак болуп калат, себеби уже ичинде шрамдар бар, фиброз бар, анан анатомиясы бузулган. Ошондуктан сразу көздү блефаропластика жасаткысы келсе пациенттер жакшынакай хирургка келип, клиникага келип жасатыш керек. Андан сырткары сиздер жогорку айткан нерселерден башка дагы эмне кыласыздар? Биздин спектр операция өтө чоң. Биз беттеги бүт операцияларды жасайбыз. Мисалы бул блефаропластика, асты үстү, бетти тартыруу, жана бетти подтяжка деп коет. Анан пластика губ кылабыз, хирургический, ринопластика жасайбыз, эндоскопический лифтинг жасайбыз, липосакция, подбородка кылабыз. Анан по телу бул мамопластика, эмчекти, көкүрөктү чоңойтуу, кичирейттүү, формасын келтирүү, липосакцияларды деле жасайбыз липофиликтер менен. Анан бизде также гинекологический операциялар бар, интим пластика деп коет. Ал деле спектри чоң. Интим пластика боюнча эми кененирээк маек кылалы. Азыр өзүбүз интернет тармагынан көрүп атабыз. Жатынды кичирейтүү боюнча көнүгүүлөр, интим гимнастика деп эле кичинекей бир курстарды ачып алып, алардын канчалык деңгээлде жакшы жактары бар? Мисалы үчүн көнүгүү жасасаң эле, гимнастика жасасаң эле ошол өз ордуна келип калышы мүмкүнбү? Жок, бул курстардын деле пайдасы бар да. Эң маанилүүсү бул показания. Показания, мисалы, операцияга показаниялар болот. Биз баарыларды эле операцияга ала бербейбиз. Көп айымдар келишет, бир эле жолу төрөгөн айымдар келишет. Анан өзүнө жанакындай кажется, что операция керек, мурдакыдай болбой калды депчи. Бирок на самом деле гинекологдор карайт, ал жактан эле гимнастика менен эле жакшы кылып койсо болот. Же ар кандай косметологический процедуралар деле жардам берет. Негизи эле эми бул жак ушунча чоң клиника болгондуктан интим гимнастика бар деп калдыңыз, мамопластика, андан сырткары кыздыгын жасатам деген кыздар да келеби? Ушундайлар деле көп. Бул операция гименопластика деп коет. Бизде культурабыз, менталитетибиз жана религиябыз жол бербейт, ушундай болгондуктан бизге көп кыздар келишет. Көбүнчөсү жашыруу. Жок, конфиденциально болот. Анан обычно эмеге келишет. Жанакы мен замуж выхожу, ошого срочно керек деп келишет. Андайды деле жасайбыз. Бирок баары конфиденциально болот. Жакында турмушка чыгат элем деп келип операция жасатышты да. Ал нерсе билинбей калышы мүмкүнбү? Негизи гинеколог көрбөсө билинбей деле калат. Себеби полный анатомияны восстанавливать этебиз, как положено, кан болуп, как и при естественном процессе баары ошондой эле болот. Бирок гинекологический осмотр кылса бүт жиптери, бүт шрамдары баары билинет. Алардан кийин зыян тийбейби? Мисалы үчүн төрөгөн. Жок, эч кандай зыяны болбойт. Эч кандай зыяны болбойт. Азыр эми 21-кылым деп бардыгыбыз какшаганыбыз менен мурункудай эмес, кичинекей кыздар да келсе керек. Жап-жаш, мисалы үчүн 18 жашка чыга элек кыздар да келеби? Ошондойлор келет, бирок не именно ошол операцияга. Биз көбүнчө пациенттерибиз 18 жаштан үйдө. Бирок апалары, аталары алып келишет. Мисалы 15-14 жаштагы кыздарды сурма кылып бергиле деп, себеби комплекс болуп, ошого бирок с разрешения родителей бүт документтер, согласияларды, бүт документаль части тура кылабыз. Анан эң кичинекей пациентибиз, мисалы блефаропластика 10 жаштагы болчу, себеби птоз деп коет, көзү жабып, өзү ача албайт. Ошого ушундай операция бар. Уже бул медицинский показания деп коет. Такыр ипчик болуп калса керек, көзү? Жок, ичкеси эмес, мышцасы иштебей, жабып калат. Анан мондай ачканда ача албайт көзүнчү. Ошого птоз деп коет, ошондой операциялар жасайбыз. Анан башка отопластикага көп келишет, кичинекей балдар. Делдеген кулак бар го. Ошондой операцияны биз 9-10 жашта жасай беребиз. Аны деген азыр Кытайдын эмелер чыгып калып турат, менде кылчып койгон депчи. Жок, туура эмес. Бул кайра эле жанакы салондордо жасагандар, бир жипс алып эле жасагандар. Биз полноценный операцияны жасайбыз, анан ошол жыйынтык на всю жизнь калат.
Демек, бул жака келип эле бүт нерсени жасап кетсе болот экен. Баарын жасаса болот. Негизи эле биздин тема аябай кең экен. Дагы да болсо бир өзүнчө ар бир операцияны, ар бир нерсени бөлүп алып айтып турушубуз керек экен. Көрөрмандар деле менен макул болсо керек. Буйруса алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар? Анткени мынакей жыл жыйынтыктап келатат. Бул жылы кандай ийгиликтерге жете алдыңыздар? Бир жылдын жыйынтыгы. Биздин эң главный жыйынтыгыбыз жана гордость бул биздин врачтарыбыз. Каждый врач дипломированный, специализированный. Бүт врачтарыбыз биз чет өлкөгө чыгып, жаңы методикаларды үйрөнүп, анан врачтарыбыз жанакы топ 5, топ 100 врачтарга кирет. Анан бизге мисалы былтыр Кореядан профессор келген. Бул өзүбүздүн клиникабызда мастер-класс өткөнбүз. Бүт операцияларды көрүп, мен ассистенция кылгам, ошого корейский методикаларды деле билебиз, ошол менен иштейбиз. Ошол анан биздин политикабыз бул развитие, качество, анан безопасность. Биздин политикабыз биз басалы барларды операция кылбайбыз. Только показания болсо, жыйынтык жакшы болсо, пациент макул болсо, ошондо гана эле пациент менен иштейбиз. Жакшы. Кептин аягында, маегибиздин аягында ушул нерсени сурагым келип атат. Азыр көпчүлүк кыз жаса элек. Бул кыз өзү жапжаш болуп, ушунун баарын кактан билет, өзү кактан окуган деп жазса керек. Кайсыл жактан билим алган деп өзүңүздүн билимиңиз жөнүндө. Мен Кыргызстанда эле окудум, медициналык академияда 6 жыл окуп, лечебное дело факультетинде. Анан ординатураны улуттук хирургиялык борборунда өткөм. 2 жыл кабыл алуу бөлүмүндө общий хирург, врач хирург болуп иштегем. Анан болсо пластикалык хирургияга жеке клиникалардан үйрөнүп иштеп баштагам. Ошол чет өлкөгө чыгып, мастер-класстарга барып, биздин профессиябыз ушундай, биз бүт жаңы методикаларды билишибиз керек, постоянно развитие болуш керек. Ошого биз ошентип иштеп, үйрөнүп, биздин жанакындай качественный услуги предоставлять эте алабыз. Мировой стандарт боюнча иштейбиз. Анан азыр кылучурда биздин Кыргызстандагы соотечественниктер бизден эле бүт дүйнөгө операцияларды жасатса болот. Мурункудай чет өлкөгө чыгып, жол кире коротуп, уже биздин эле услугаларда бүт түрлүү операциялар бар. Жакшы. Негизи эле дал ушул клиникага келем деп менин катталуучуларыма чыкса керек. Барат элем, бирок баягы эле чөнтөктөгү каражат жетпейт. Бир бөлүп төлөө деген нерсени чыгарып койсо жакшы болмок десе. Бизде эч кандай рассрочка жок. Скидкалар биз кылбайбыз. Бирок биздин клиникабызда благотворительность болот. Бул направлено жанакы акчалары жок, неполноценный семьи, керектүү операцияларды биз абсолютно бекер жасайбыз. Анан биздин пландарыбызда бул касайма жанакы керектүү операциялар. Мисалы ожог, травмалар, жанакы косоглазиялар, оору менен келсе, биз жанакы благотворительный условия менен жасап беребиз. Бирок биздин пландарыбыз боюнча биз эстетикалык хирургияга деле бесплатный операция жасап баштайбыз. Ал уже биздин страничкабызда условиялар болот. Ар бир ай определенный хирург бир операцияны в подарок биздин подписчиктерибизге жасап берет. Атым Бекзат, Курманбеков Бекзат, ушу Адалин клиниканын негиздечиси жана башчысымын. Негизи эле ар бир клиникага баруудан азыр аябай коркуп калдык. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет болуп, эми өзүңүз көрүп атасыз, комдо болуп жаткан нерсени. Деги эле мамлекет тарабынан текшерилип, лицензия тармагы кандай? Ишенимдүү эле?
ооба ошо лицензия жөнүндө кичине токтоп айтып берип коеюн. Любой деятельность бизге алып атканда определенный нормативдер бар, закондор бар. Ошого ылайык пакет документтерди топтоп, бүт элементарный помещение соответствовать этсе, врачтардын квалификациясы соответствовать этсе, ошондо гана берилет да. Бизде лицензия бар. Лицензиябыз бүт биз кылып бараткан деятельностьтарыбызга бар. Ал пластика хирургия, косметология, лор направление, стоматология. Биздин врачтарыбыз, непосредственно пластика хирургтарыбыз мировой стандарттагы методдорун алып колдонуп иштейт. Алар чет өлкөгө көп чыгып турушат, барып келип повышение квалификации дейт. Ошо дүйнө жүзүндө азыркы жаны чыгарылып аткан методдорду колдонуп, ошолорду бияктап келип биздин жарандарга колдонуп жакшы результаттарды көргөзөт да. Анан лицензия тууралуу бизде лицензия жашыруун маалымат эмес, бүт лицензиябыз биздин баракчадан кирип, лицензия деген отдел бар, өзүнчө баракчада же биздин сайтта ошактан толук маалымат көрүп, лицензияны текшерип койсоңор болот. Ошол негизи туура суроода лицензия деген негизи текшерип андан кийин барыш керек. Потому что көп эле врачтар жакшы билет, косметологический бир центр ачып эле ошактан эле операцияларды өткөрө беришет да. Ал аябай туура эмес нерсе. Ошого чоң көңүл буруш керек. Вот лицензия дегенде ошого жакшы көңүл бурганда, мындай силер айткандай кырсыктардан алыс болот да. Бардык жоопкерчиликке, бардык талаптарга жооп берчү врачтар, дарыгерлер бул жакта эмгектенет. Анда буюрса Астанада турбастан алдыга озолу, ичинде дагы эмнелер бар экен, шарттары кандай экен, аны чогуу бирикте. Ооба, азыр бияктан алыс кетеликте регистратура жөнүндө айта кетейин. Биздин регистратура бүт түшкөн заявкалар, биринчи чалуулар, биринчи кыска маалыматты биякта администратордон алат. Биздин иштөө графигибиз саат 9-дан 6-га чейин. Ошол убакыттарда көп эле убакыты барлар жазылат, көп жарандардыкы жумуш убакытында болгондуктан андайга шарты жок, анан кечинде карап баштайт да. Ошондуктан азыр жакшы нерсе ойлоп таап коюшкан. Азыр бизде да ошону колдонобуз. Онлайн запись дегендерчи. Ал ошо биздин жарандардын жеңилдеткенде жазылышына. Биринчи этаж биздики стоматологический кабинеттер бар, лор кабинет, процедурная. Анан экинчи этаж жана кайтып кеткенде полностью операционный блокта. Стоматологический кабинеттерди кыскача көргөзүп кетелим. Бул бизде лор кабинет. Ар жакта азыр пациенттер кабыл алып атышат. Биякта да эң заманбап технологиялар менен оборудованиялар колдонуп, диагноздор коюлуп, лечениялар кылынат. Бияк бизде косметологический кабинет, бизге айымдар көп келген себептен, бул өзүнчө айымдардын кабинети, бирок арасына жигиттерге да келип турушат. Биздин консультационный кабинет любой процедурага келерде, же пластика хирург менен же косметолог менен болгондо обязательно эң маанилүү это биринчи консультацияда кайсы келген жаран кандай результат алгысы келип атат, кандай өзгөрүштөрдү кылгысы келип атат, ошону аябай тактап сүйлөшүп алыш керек. Ошондуктан консультациялар 1,5 саат, 1 саатка чейин болот. Врач менен пациент бири-бирин аябай түшүнүш керек да. Ошондон кийин калган уже процедуралар башталат. Азыркы учурда как раз биздин врач челюстно-лицевой хирург консультация кылып атат. Дене түзүлүшүн өзгөртүп жаткан айымдар аябай көбөйдү. Чындыгында жасалмалуулугу жок, айым жок болуп калды, табигый сулуулукка кыздар жок болуп калды деп аябай айткан мырзалардан да келеби канча жой менин келгеним билинбей эле калсынчы, же болбосо мени тартпагыла дегендер барбы? Ооба, эркектер дагы көп келет. Биринчиден алар косметологко көп келишет. Жана дене мүчөсүн өзгөрткөнгө хирургтарга келишет да. Көп келип консультациялашат. Бирок эркектерге кичине башкача подход.
Неге эркектерге башкача, кыздарга? Эмнеге дегенде эркектер, если бир кандайдыр процедура алса, либо операция жасатса, башка элдер, либо достору, тааныштары билбегенге аракет кылат да. А кыздар аны жашырбайт, аны көргөзүшөт. Эркектер именно ошол процедураны аябай жашырышат да. Ооба келет, көп келишет, эч жака аларды чыгарбайбыз, эч жака көргөзбөйбүз, жасап кете беришет. Анан эми астынан киргенде эле, жолдон ары бери өткөндө эле көрүнүп калат экен Адалин. Бул ким? Балким кызыңызбы, балким апаңызбы, же ким? Жок, бул названиясы, может көргөнсүздөр, кино бар. Бек Адалин деген. Ошондон коюлганда, ал смысл, ал кинонун смыслы эмеде болчу. Жаш аял бир окуяга кабылып, канча убакыт өтсө да эч карыбайт. Ошол мааниде коюлганда процедура, то есть красота и молодость вне времени деп. Демек дал ошол тасманын арты менен коюлган экен. Анан эми сиз мырза катары канткенде айымдарды жаш, сулуу, эч кандай оорусуз, дени сак калып жүргөнгө болот? Мырзаларга кандай кеңеш берет элеңиз? Көпчүлүк мырзалар айымдарды ой, мага сулуу көрүнсөң болду, үйдө отура берчи деп эле 4-5 бала төрөгөндөн кийин эч жака чыгарбай эле үйдө отургузуп коюшат эмеспи? Мырзаларга кандай кеңеш берет элеңиз маегибиздин аягында? Азыр 21-кылым бүт шарттар бар, бүт условия бар, жана косметология, пластика хирургия аябай доступный болуп калды кыргыздарга. Анан эми менин оюм, если возможность болуп атса, непосредственно келиш керек, көргөзүш керек. Азыркы эми 21-кылым замандын талабы. Бүт условиялар болгондон кийин келип ошо процедураларды кылып, керектүү операцияларды кылып, өз ден соолугун карап жүрүш керек деп ойлойм.